Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин радио-телевидение жана киноискусство бөлүмүнүн жыл ичинде мыкты деп табылган кино таспаларын жана телекөрсөтүүлөрүн ар ишемби күнү коомдук биринчи каналдан көрө аласыздар. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Фотограф сүрөт тартпайт, ал жаратат деп Ансел Адамс айткандай, бир эле кадрды жаратууда да бир канча эмгек талап кылынат. Дебют программасында бүгүн фотограф тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы? Көптөгөн сүрөт тартуучулар кымбат камера алганда гана мыкты кадрларды тарта алам деп ойлойт. Бирок сиздин башыңызда же жүрөгүңүздө эч нерсе болбосо мыкты камера сиз үчүн иштебейт деп Арнольд Ньюман айткан экен. Азыр көрчү тасмадагы каарманыбыздын сүрөттөрүнүн ар биринде бир ой камтылган. Бул телеочеркти Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин 3-курсунун студенти Нурбек Ашыралы уулу даярдаган. Түркиянын Токат областында төрөлдүм. Бир топ убакыттан кийин иш маселеси менен Стамбулга бардым. Кыргызстанга 2007 жылы келдим. 10 жылдан бери бул жактабыз. Кесибим боюнча программистмин. Фото сүрөтчүлүк тууралуу окуган жокмун. Окуган нерселерим жалгыз гана интернет баракчалары болду. Техникалык жагын дагы үйрөндүм. Өзгөчө оптикалык жагы кызыктырды. Жана өзүнө тарткан бир жагы сүрөттүн пайда болуусу бул жагынан мени таасирлентти деп айта алам. Бул тууралуу көп окуунун бүгүнкү күнү үзүнүн көрүп жатам. Фото сүрөтчүлүк менин жашоо стилиме айланды. Бул мен үчүн көрө билүү өзгөчөлүгү. Сүрөт кооз көрүнсүн деп тартылат. Эч ким жаман сүрөт тартуу үчүн бир жерге барбайт. Жашоого сүрөт сыяктуу кароо ар нерсени жакшы көрүүгө тете. Балам төрөлөрдөн 5-6 ай мурун DSLR фотоаппарат сатып алдым. Улумдун сүрөттөрүн тартып туруу үчүн. Кийин баламды тартып жүрүп, кооз жерлерге туш келгенде, ал жерлерди кийин дагы эстеп туруу максатында тарта баштадым. Жабык имаратта иштегендиктен тарткан сүрөттөрдү карап, ошол атмосфераны жашаганга аракет кылдым. Менин сүрөт тартуудагы эң маани бергеним анын кадры. Кадр дегенде ошол аркылуу бир маани бергенге аракет кылам. Мисалы, тумандуу жерди караганда белгисиздикти түшүнөм. Жашоодогу белгисиздикти кантип бере алам деп ойлойм. Мен үчүн сүрөт тартуу сыяктуу көрө билүү дагы маанилүү. Көптөгөн фото сайттарды көз жүгүртүп турам. Кыргызстанда тартылган сүрөттөрдү дагы көп көрөм. Кандай сүрөттөрдү тартып жатышат, кайсы жерлерге келишет деп. Фото сүрөттүн жакшы болушу деген чындыгында менин оюмча ал сүрөттү жакшы бир фотоаппарат менен же жакшы объектив менен тартуу эмес. Ошол сүрөт аркылуу бир нерсе түшүндүрүү керек. Портреттик сүрөттө дагы көптөгөн нерселерди берсе болот.
Бирок бул каршыңыздагы адам менен болгон диалогко байланыштуу. Жакшы диалог кура билген адамыңызды ойдогудай тарта аласыз. Портреттик сүрөт көп тартпадым. Бул иш аркылуу акча таппайм. Жайлоодо, тоодо жашаган адамдарды алардын жашоосун чагылдыруу максатында кээде тартам. Бишкектин ал жак бул жагында парктарда адамдарды тартуу эмес, алар аркылуу бир маани берүү максатында тартууга аракет кылдым. Портрет болсо дагы. Нарындагы бир баланы тарттым. Бети суукта кызыл-кызыл болгон. Ал сүрөт ошондой шарттарда өспүрүм болууну көрсөтөт. Ошол эле сүрөттү Бишкекте тарта албайт болчумун. Сүрөттөрдү RAW форматында тартам. Фотоаппарат негизинен 2 форматта тартат. JPEG компьютерлерде, уюлдук телефондордо. Фотоаппараттарда көп колдонулган формат RAW болсо, фотоаппаратта көп маалымат сактаган, ичинде көп мүмкүнчүлүгү болгон Nikon үчүн негизинен RAW деп аталган түр. Бир эле сүрөттү ар кандай экспозицияда тартканды жакшы көрөм. 2-3 сүрөт тартам, ар кандай экспозицияда Adobe Pro деген программа бар. Бул программа аркылуу экспозициясын өзгөртө алам. Контрастты оңдоо, түс өзгөртүүнү бул программа аркылуу кылганга аракет кылам. 5 күнгөй деген айыл бар. Айылга жакын жерде бир дарак бар. Ал өзгөчө, анын жанына көп барам. Мен үчүн бир мааниси бар. Алгачкы жолу жазда көрдүм. Жапжашыл болчу, жаштыкты сездирди. Аны 4 мезгилде көргүм келди. Күзүндө, кышында бара баштадым. Акырында анын ар мезгилде сүрөтүн тартып бириктирдим. Тарткан сүрөттөрүмдү негизинен Facebook, Instagramдан бөлүшөм. Андан башка жерлерде бөлүшпөдүм. Бирок сүрөттөрдү сатпадым. Болгону сурагандарга Кыргызстанды таанытуу максатында пайдасы болсо берем. Мен муну бул жерлерге болгон карызым деп ойлодум. Сурагандарга оригинал версиясын бердим. Каршылыгында эч нерсе сураган жокмун. Дрон сатып алдым. Аны менен ар кандай сүрөттөрдү тартып көрдүм. Бул сүрөт үчүн эртең менен 7-де үйдөн чыктым. Колумда фотоаппарат бар болчу. 10 мүнөттөй күттүм. Күн өтө суук болчу. Жабык түстөгү кийимчен адамдар көп өтө баштады. Ачык түстүү бир адам келсе, сонун бир контрасттуулук болсо деп ойлоп жаткан болчум. Кээде көк бөрө ойноп жаткандарга туш келип калам. Кыргызстан туризм шарты жакшы болгон өлкө. Мен өтө суктанам. Башкалардын дагы суктанганына күбө болуп келем. Сүрөттөрдү интернетке жүктөгөнгө жазгандардын көпчүлүгү Кыргызстанды көргүбүз келет деген туристтер. Кайсы жерлерге барсак болот деп сурашат. Келген адамдар бул жердин баркын жакшы билишет дей алам. Ансыз да ушундай. Балык суудан чыкпай ал суунун кадырын билбейт. Ушул сыяктуу адамдар дагы өз жеринин кадырын билбейт. Кыргызстандагы адамдардын абалы бир аз ошого окшош.
Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин радио телевидение жана киноискусство бөлүмүнүн жыл ичинде мыкты деп табылган кино таспаларын жана телекөрсөтүүлөрүн ар ишемби күнү коомдук биринчи каналдан көрө аласыздар. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Адамдын көзү көрө албаган нерсени объектив аркылуу көрсө болот. Сүрөт тартуу да ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Эң башкысы бир кадрда бир маанилүү ойду жаратуу. Ал эми кийинки тасмабыз күндү сүйөм деп аталат. Режиссеру Жаркынай Бейшенбиева. Тасмада жаш баланын бир күнү берилет. Мындан сырткары тасманын аталышы эле философиялуу ойду камтып турбайбы? Эмесе фильмди экранга суналы. Erkimle ekmeğimiz kaldı var. Bu cana elime cumalagan koyduk da. Öyle gidip çıkmadı. Aynen. Adet çöle kapandı. Yemeğe zaman. Maşinka kırkandaylar çıkmadı. Anam bak. Cumalagan koyalım. Takır edeceğim de. Bugün Kılda kırılma katı olsun. Жақсы жаттап тұрсың ба? Білемін, болайық айтамын. Сәді қай жағылыш? Гуси, гуси, га-га-га. Ретка, чече, да-да-да. Ретка, ретко? Ретка. Сен шашпай қатты айтты. Әйел болайық сен. Гуси, гуси, га-га-га. Расқа, чиче, да-да-да. Гуси, лебеди, домой. Серый волк, покорой. Рули, тиче, ха-ха, тиче. Только крылья берегите. Тақтай, мырғыт. Біздікіне жеттіккен, а? Ана, ұрғатшы. Кімдік ашат кім? Ай. Ай, тиде қап. Ай, тиде ме? Тиде қапту, ай. Тиде топ. Bişkek'te qanday tamlar var? Çok. Qanday tamlar var? Көп qavatlı neler var? Etaş uylar bir. Dağım neler var? Svetofor var. Dağım neler var? Karusel. Karusel.
gün bari gün turabı? Bişkek'e yaşayan jakşı oldu. Anneciğim, yana, taş damların içinde ne var? Su var ya. Nereye gıtırak? Şunu apkırıp vereyim bana. Babası gelir. Dedi boğumdan sinekeyi resepet arp vereyim. Tırak dur. Ne var? Dön. O da var. Yak var. Ne var? Kampet vereyim, çakatkan kampet ver. Dedi mi? Tam rahat. Olam da kurat öyle, öyle cenabı. Bunu sebenarnya ada atas. Ini betul lagi kemudian. Bersih? Bersih? Ini akan itu. Elan berdi Ferbo. Takman çıktı bu soyutumuz. Aydan kaçtı.
карачы, айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Асманда жылдыздар жылмайып карашат. Анткени алардан тынчтыкты самашат. Кени алардан тынчтыкты самашат. Чын эле балалык жашоодогу эң таттуу мезгил. Көпчүлүк балдардын оюнда оюн гана болот эмеспи? Бардык жаш балдарга бактылуу балалык буйрусын деп бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Эфирде Асель Ахматалиева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.